Жер сатып акча жасоо жагынан өлкөдө рекорд койгон экс-депутат Музафар Исаковго мындан 3 жыл мурун кылмыш иши козголгон. Андан бери сот процесси улантылып, жеңил жаза менен кутулуп келген. Жогорку сот райондук жана облустук соттордун чечимдерин жокко чыгарып, ишин кайрадан биринчи инстанцияга жөнөттү. Анын мыйзамсыз иштерин бир канча жылдан бери айтып келген укук коргоочу Орозбаев тийиштүү далилдер болгонуна карабай, сот ушул күнгө чейин аны актоого аракет кылып келгенин айтат. Мындай айтканда, Исаков Музафар Кыргызстан боюнча мындай рекорд болуп эсептелет да. Жер сатуу боюнча айыл өкмөттө канча деген гектар үлүш жер болсо, үлүш жер менен фонддун жери жок да азыркы күндө. Анан ошонун негизинде бул жер сатуу боюнча айыл өкмөт болуп турганда мен бир эме менен болуп барып, анан мунун жер сатуу коррупциясын таап алганмын да. Ошондон мен 2,5 жыл жаздым. 2,5 жыл жазганда Кылычбек Токтогулов деген облус прокурор муну защита кылып туруп алды. Орозов райондук сотко ишенбөөчүлүк келтирет. Анткени Исаковдун былыктары көзгө көрүнүп, журналисттер жазып, укук коргоочулар какшаса да, буга чейин райондук облустук сот ага тийиштүү жаза берген эмес. Мындан улам облустагы сотторду да тазалоо зарыл дейт. Кайра келди. Кайра келгенде бир суроту болот да менде. Соттойт дагы. Сотко жеткирбей туруп тергөө деген эмеске аныктабай туруп дагы сотко кетирип атышпайбы? Аныктабай тазалап атат да дагы. Кимди тазалайт? Судья Айзандын тазалайт. Биринчи судьяды соттогон адамды аны соттош керек эле. Азыр эртең бүрсүн ал айтат, Сузактын сотунун төрайымын айтат, мен эмесин сени эм каматам дейт. Сен кийин дагы сен тазалабадың. Экинчи жолу, үчүнчү жолу келип атат азыр. Ошон үчүн мына Сузактын сотунун төрайымын дагы азыркы күндө жоопко тартыш керек. Исмадерованы жоопко тартыш керек. Биринчи ошолордон баштап тазалагандан аныкка чыгат. Ага чейин эч кандай аныкка чыкпайт. Үлүш жеринен айрылган жүздөгөн тургундардын катарында Кутбидин Тажиходжаев да бар. Ага тиешелүү 1,5 гектар жерине 7 жыл мурун буудай, пахта эгип дыйканчылыгы болгон. Учурда гектарлаган жеринин 1 метрине да ээлик кыла албай турат. Анткени ал жерлер калктуу конушка айланган. Өкүнүчтүүсү ошол жерлерге да салыгын төлөп келет. Исаковдун мыйзамсыз кадамынын кесепети карапайым элге тийген. Шул биз турган жер бизде үлүш жерлер болчу. 1 гектар 56 сотик. Бул жерлерди 2003 жылы акт жазышы булар өзлөрүнчө инвестиционный комиссия кылып. Сендер шаарда жашайсың экен, шаарга өткөтүпсүң деп туруп актты бекитишип өзлөрүнчө. Инвестиционный комиссия бир-экти актив. Анан 2013 жылы мага көрсөтүп атат. Неге мени үлүш жериме таш төкүлүп атат мындай десем. Сендер шаарда турганың үчүн бу жерди биз чек кылып сатып салды деп. Ошого 13 жылдан бери азыр мен шунун артынан жүрөм. 13 жылдан бери 36 сотик мен өзүм үй белем үлүш жеринин налогун төлөп келатам мен. Бу жерден азыр 5 жыл пайда тапып элекмин. Иштете элекпиз. Азыр бу тамларды ким саткан, ким кылган? Муну сотко кайрылдык, башкага кайрылдык, чечилбей атат. Орозов бул иштерге жөнөкөй кызматкерлери жем болуп, ана башчылары сүттөн ак болуп чыга келүүдө дейт. Аталган ишке Сузак райондук мамлекеттик каттоо кызматынын да түздөн-түз тиешеси бар. Ал учурда мекеменин жетекчиси Абдимухтар Маматов болгон. Бирок ага бул боюнча кылмыш иши козголгон эмес. Тескерисинче суудан кургак чыккан Маматов өкмөткө караштуу кадастр мамлекеттик мекемесин башкарып калды. Кыңгыр иштеринин арты менен коррупциялык схема түзгөндүгү аныкталып, учурда абакта кармалып турат. Коррупциялык жол менен областтын ичиндеги, райондун ичиндеги эң чоң масштабтуу коррупция жер сатуу жегенде бу жерде Кылычбек Токтогулов, Нурболот Мырзахметов, госрейстердин эмес азыркы күндө мына коррупция менен колго түштү Маматов Муктар. Анан эмесиндеги муну архитектурадан, Сузак районунун архитектура Жапар Нурлан. Булар ишенесиздерби? Анан Жапарали деген бар, Наркожо деген бар. Анан булар чоң уюшкан топтор бир айыл өкмөттүн үлүш жерлерин аябай сатып жешкенге. Ташбулак айыл өкмөтүнүн азыркы башчысынын айтымында Айыл Чарба багытындагы үлүш жерлерден ошол убакта 400гө жакын жаран сатып алган. Учурда алардын кызыл китептери жокко чыгарылган. Айыл өкмөттүн аталган иштерге тиешеси бар деп Исаков менен кошо ошол кездеги жер адиси Мавлян Кожо Арслановго кылмыш иши козголгон. Жок, кызыл китептерин жокко чыгарып салган. Эми азыр сот иши аяктаса мыйзамдаштырып беребиз го деген үмүттөбүз. Эми элге жардам бериш керек да. Мына ушундай олчойгон коррупциялык иштерде аталып, бирок суудан кургак чыгып келе жаткан Исаков сот улантылып жатканын жүйө келтирип, алдын ала маалымат берүүдөн карманууда. Ал эми маселеге чекитти сот коет деген пикирде. Соттун жүрүшүндөн алдын азыр бирдемке деп айта албайм. Муну бардыгында коомчулук
Аны өзүңүздөр да күбө болуп аткандай сот бүтө элек. Ошондуктан азыр бир жакка мындай болот деп айткандан айта албайм. Белгилей кетсек, Музафар Исаков Ташбулак айыл өкмөтүн башкарып турган мезгилде 2010-2015 жылдар аралыгында мыйзамсыз 315 токтом чыгарган. Аны менен Айыл Чырба багытындагы 15 гектарга чукул жерди жеке турак-жай тургузууга берип жиберген деп айыпталды. Текшерүү учурунда адамдар $1500 $3000 чейин сатып алгандарын билдиришкен. 2019 жылдын майында Исаков 7 жылга, аны менен кошо айыпталган 2 адам 5 жылга камалган. 2 айдан соң жазасы үй камагына алмаштырылган эле. BBC Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад.